Kança bay olup ketseң dagы, сулуу болуп кетсең дагы, күчтүү болуп кетсең дагы, бий болуп кетсең дагы, кыйын болуп кетсең дагы, асманга учуп жөнөсөң дагы текеберленбе. Биздин баарыбыздын акыйкатыбыз топурак. Бир топурактан жаралганбыз. Атанын белинен бир жолу чыкканбыз, эненин жатынан экинчи жолу чыкканбыз. Эки нажасат жерден чыккан адамга текеберлик ылайык эмес. Туура келбейт. Текебер шайтан. Шайтан. Текеберликтин себебинен бейиштен ажыраган. Текеберлиги буну дозокко таштаган. Ким текебер болсо, шайтандын аскерлери. Шайтандын достору, шайтандын аркасынан ээрчип тургандар. Ошон үчүн биз туугандар текеберлик менен күрөшүүнүн аты жихад. Өзүбүздүн напсыбыз менен жихад кылуу бул эң чоң жихад болот туугандар. Мен дагы күрөшөйүн, сиз дагы күрөшүңүз, текеберликти жок кылайлы. Пайгамбарыбыз айтып коюптур, кимдин жүрөгүндө кыпындай текеберлик болсо, бейиштин жытын жыттабайт. Ким бу дүйнөдө текебер ойдон өлүп калган болсо, ал бейишке кире албайт. Бирок иман менен кетти да, анан эмне кылат десе, тиякта текеберлигин жууп, анан бейишке киргизет. Ушу текеберликти пайгамбарыбыз эки сөз менен айтты. Адамдарды кемсинтүү, өзүнөн төмөн көрүү, өзүнүн боюн көтөрүү да. Койчу, өзүнө теңине албайт да. Кимсиң сен, койчу сени. Мына текебер мына. Адамдарды өзүнөн төмөн санайт. Өзүн жогору сезет. Ушунун аты текеберлик.